Саламатсыздарбы авто сүйүүчүлөр жана Автохан каналынын катталуучулары. Биз азыр Ош шаарындагы өзүңүздөр билгендей өткөндө чыр чыккан Абхазия автоунааларыны алып келинген айып короого келдик. Алар бул жерде дагы эле турабы же кечеги митингден кийин автоунаалардын ээлери кайта машиналарды алып кеттиби? Азыр биз чогуу көрөбүз. Kanaldan алыстабай туруңуздар. Мынакей достор, өзүңүздөр көрүп тургандай эле Абхазия автоунаалары айып короодо дагы эле турат. Эч ким алып чыгып кеткен жок. Ошол эле пломба отпечатана бардыгы. Бир дагы машина ошол күндөн баштап ордунан жылган жок. Бажы кызматкерлери айтып өткөндөй эле, булар бажыда азыр тергөө кызматы алып салынган. Ошондуктан муну тергөөгө МВД өткөрүп берилген. Булардын тагдыры азырынча чечиле элек. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу биз азыр Абхазия автоунаалары кармалган айып короодон кайттык. Эскерте кетүүчү нерсе, биз жуманын ар жекшемби күнү Ош шаардык Жапалак автоунаа базарынан автоунаалар бааларын таныштырган рубрикабыз уланат. Андыктан каналга каттала элек болсоңуздар, каналга каттанууну сунуштайм. Каналга катталыңыздар, видеону бөлүшүп, биздин каналды колдоп, кубаттап коюңуздар. Дагы айта кетчү нерсе, ушул Абхазия автоунаалары жөнүндөгү жаңылыктарды мындан ары колдон келишинче сиздерге жеткирип берүүнү аракет жасайбыз. Видеону бөлүшүп, досторуңуз менен каналды колдоп кубаттап туруңуздар. Анда эмесе кийинки келерки жекшемби күнгө чейин Жапалак автоунаа базарында көрүшкөнчө биз менен бирге туруңуздар. Саламатта калыңыздар.